Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз карта боюнча географиялык координаттарды аныктоо. Өзүңөр билесиңер, географиялык координаттар андан сырткары тик бурчтуу координаттар деген түшүнүк бар. Бүгүн ушул теманын үстүндө сөз болот. Негизи географиялык координаттарды карталардын жардамы менен аныктай билүү бул абдан географтар үчүн маанилүү нерсе. Кандай тема болбосун, ушул географиялык координаттарга байланыштуу болот. Эң жөнөкөй, мисалы, карта менен иштеп келгенде силер кандайдыр бир объектинин жайгашкан ордун, абалын, географиялык абалын аныкташыңар керек болот. Ал үчүн силер ушул географиялык проекция, градустар жөнүндө, километрдик торчо жөнүндө, координаттык торчо жөнүндө түшүнүктөрүңөр болуш керек да. Топографиялык картадагы кандайдыр бир объектинин географиялык координатын аныктоо үчүн барактын мүнөттүк рамкасы жана ички рамкасынын бурчтарындагы кеңдик жана узундуктун маанилери колдонулат. Мүнөттүк рамка деп эмнени айтабыз? Негизи 3 рамка болот. Мына мисалы, мен бул жерде картанын кесиндилери турат. Бул жерде ички рамка, бул мүнөттүк рамка деп коет. Мүнөттүк рамка бул ак, кайра кара, анан ак болуп кетип атпайбы? Бул минута дегенди түшүндүрөт. Бул жерде мына градус жазылып турат, параллелдик 52 градус 55 минута. Көрдүңөрбү? Ак сызык кетип атат. Бул 1 минута. Кара сызык 1 минута, кийинкиси 1 минута. Көрдүңөрбү? Бул мүнөттүк рамка деп коет. Анын ичинде сырткы рамка, андан кийинкиси, эң сыртындагысы сырткы рамка. Сырткы рамка менен мүнөттүк рамканын ортосунда чекиттер турат, көрдүңөрбү? Булар секунддук рамка деп коет. Секунданы көрсөтүп турат. Мисалы, 1 мүнөттүн ичинде 60 секунда болсо, ошол 1 мүнөттүк аралыкты 6га бөлүп, ар бирин 10 секунда деп көрсөтөт. Муну биз аналырактагы кеңирээк токтолобуз. Вот мына ички рамканын бурчтарындагы координаттар мен бул жерге кесип коюп койдум. Мисалы, мына түндүк параллели 53 градус, түштүк параллели 52 градус 55 минута. Ошондо бул экөөнүн ортосундагы аралык болгону 5 эле минута болуп атат. Көрдүңөрбү? 55ке 5 кошсоңор 60 болот дагы. 60 минута 1 градус өтсөт 53. Ал эми батыш меридианы 11 градус 52 минута 30 секунда болуп атат. Ал эми чыгыш жагы 12 градус. Ошондо бул жерде 7 минута 30 секунда аралык. Буга 7 минута 30 секунданы кошсоңор 7 59 30 менен 60 болот да, 12 градус. Көрдүңөрбү? 7 минута 30 секунда аралык узундугу боюнча. Вот ушул бурчтарындагы координаттары аркылуу, градустар аркылуу биз кандайдыр бир объектинин географиялык координаттарын таба алабыз. Мына кеңдик жана узундуктун координаттарын көрсөткөн бурчтар. Бул жерде дагы кичинекей топографиялык картанын фрагменти турат. Бул жерде 54 градус 40 минута, бул параллелдин градусу. 54 градус 42 минута 30 секунда. Ошондо 40 минута болгондо 2 минута 30 секунда аралык. Эки параллелдин ортосу, көрдүңөрбү? Ал эми меридианы 18 градус 3 минута 45 секунда болуп атат.
чыгыш жагы 18 градус 7 минута 30 секунд. Ошондо буга кошсоңор канча минута узундук боюнча аралык чыгат. Аныктап алыш оңой эле. Бардык топографиялык карталар 3 рамкадан турат. Биринчиси сырткы рамкасы. Картанын өзүн кошумча мүнөздөмө жана жабдуу элементтеринен бөлүп турган калың сызыктуу рамка. Мен артка айтайын кайра, мына могул сырткы рамкасы. Мына бул жерде дагы сырткы рамка, мына эң сыртындагы. Бул просто жана шарттуу белгилерден, аталышынан, сырткы кошумча белгилерден картаны бөлүп турат. Кийинкиси ички рамка. Картанын негизги бөлүгүн картографиялык сүрөттөлүшүн бөлүп турат. Бул рамка түзөтүлгөн сызык сыяктуу параллель менен меридиандын жаасынан турат. Аны бурчтарында географиялык координаттары берилет, анын бурчтарында. Муну дагы биз айттык, мына ички рамка, ичке сызык менен берилет. Бул ошо картада чагылдырылган негизги картографиялык сүрөттөлүштү чектеп турат. Анын бурчтарында мына градустары, координаттары берилген. Бул түзөтүлгөн сызык сыяктуу көрүнгөнү менен бул ири масштабтагы карта да. Бул жаа түрүндөгү меридиан жана параллелдин кесиндиси да. Ушул жерге туура келген бөлүгү. Үчүнчү мүнөттүк рамкасы. Сырткы жана ички рамкалардын ортосунда орун алат. Бул рамка ак жана кара түстөгү кесиндилерге бөлүнөт. Жана ар бири 1 мүнөткө туура келет. 1 мүнөт кеңдик же узундук. Ар бир мүнөттүк кесинди 10 секундадан турган 6 бөлүккө бөлүнөт. 10 деп отуруп 6 бөлүккө бөлүнгөндө 60 секунда 1 минуттан түшөт. Алар мүнөттүк рамка менен сырткы рамканын ортосунда орун алган. Мына мүнөттүк рамка бул, сырткы рамка бул. Мына ичинде точкалар турат, секунданы көрсөтөт. Же болбосо мына бул жерде бирдей аралыкта. Мына 10 20, 30, 40, 50, 60 кетесиң көрүнөт. 1 градус 60 минута барабар, бул саат сыяктуу эле билесиңер, 1 минута 60 секунда барабар, 1 градус болсо 3600 секунда барабар. Бул оңой эле. Географиялык координатты табууга келип токтололук. Мисалы, могу жердеги чекитти алсак, бийиктиги 213,8 метр. Географиялык координатты табыш оңой эле. Болгону ушул чекит менен мүнөттүк рамкага чейин перпендикулярдуу сызык чийип алышыңар керек. 90 градус буруш менен. И узундук боюнча дагы параллель боюнча, мына кеңдик боюнча, узундук боюнча канча градуста жайгашкан. Муну дагы мүнөттүк рамкага тик бурчтуу сызык аркылуу туташтырып алсаңар дагы, анан картанын жана градустары боюнча аныктап коесуңар. Мисал катары айтып берейин. Бул жерде силер бир нерсени эске алышыңар керек. Кээ бир студенттер могу километрдик торчо деп коет. Көрдүңөрбү? Километрдик торчолор. Ушуга параллельно сызык коюшат да. Мисалы, бул жерде километрдик торчо менен биздин чийген кызыл сызык дал келбейт, көрдүңөрбү? Мына бул жерде километрдик торчодон бир 2-3 миллиметрдей эле ылдыйраак турат, Кээ бир студенттер ушул километрдик торчого параллельно кетет дагы. Мына могу жерде деп чийип көрсөтүп коет. Көрдүңөрбү? Бир нече километр ошибка кетиришет. Же болбосо биягын буга параллельный кетиришет да, мына мояктан чийип тагып коюшат да, мояктан.
Инкенде силер жаңыласыңар. Мүнөттүк рамкага перпендикулярдуу сызык аркылуу туташтырып аласыңар дагы, анан координаттарын мүнөттүк рамка аркылуу таап коесуңар. Аны мына бул жерде мисал катары көрсөтөйүн, жөнөкөй топографиялык картанын фрагменти катары. Мисалы А чекти и Б чектин тапсак болот. А чекти мисалы параллель 54 градус 49 минута 07 секунда деп турат. Муну кандай түшүнүш керек? Мына параллельди карасыңар. 54 градус 50 минута турат. 54 градус 50 минута. Мына могул бир мүнөттүк рамка көрүп атасың, бул 1 мүнөт. Могул жердеги параллель канча болот? 54 градус 49 минута болуп калат. 49 минута анан 50. Туурабы? 49 болгондо не жазып атабыз? 54 градус 49 минута и 07 секунда. Мына андан кийин ушул 1 мүнөт аралык жана биз айтып аткан 10, 20, 30, 40, 50, 60 деп секундаларга бөлүнгөн. Мисалы биздин А чектибиз мына буга алып келсек сызыкты. 10 секундага жетпейт. 5 секундадан көп. Көрдүңөрбү? Мына 7 секунда аралык. Силер эми жанагындай чийип алып так эсептешиңер керек. Биякта дагы 10ду кайра силер 6га бөлсөңөр, аны дагы так эсептеп алсаңар болот да. Мына бул жерде мен эсептеген боюнча 54 градус 49 минута 7 секунда. Эми меридиан боюнча узундугу 18 градус 13 минута 48 секунда деп турмун. Мына 18 градус меридиандыкы 15 минута. Бул жерде болсо 13 минута деп атабыз. 18 градус 15 минута болсо бул жер мүнөттүк рамка көрдүңөрбү? 14 минута болот. Биягы 13 минута болот. 18 градус 13 минута, 14 минута и 15 минута болот. Ошондо биздики бул чектибиз даже 14ке жетпей атат. Ошон үчүн мына 13төн баштап эсептеп атабыз. 18 градус 13 минута, анан 48 секунда деп атабыз. 10, 20, 30, 40, 40. Анан муну туташтырабыз. Могу тушка келет. 40, мына 50ге жетпейт, 48. Көрдүңөрбү? Вот ушундай жол менен эле координатты эсептеп таап аласыңар. Мисалы В чектиникин тапсаңар болот. Параллель. Мисалы 54 градус 50 минута болуп атса, бул жер 54 градус 49 минута болот. 49, 10 секунда, 20 секунда, 30 секунда, бул 40 секунда болот. Жарымы 10, 20, 30, 35 болсо 36. 36. 36. Вот ошондо бул жерде мындай деп жазып алабыз. 54 градус 54 градус 49 минута 49 минута, анан канча дедик? 10, 20, 30, 36 секунда. Секунда 2 штрих менен белгиленет, минута 1 штрих менен. Биз ошентип параллельди таптык. Эми меридианга баралык. 18 градус 15 минута болсо бул 18 градус 14 минута. 14 минута. Секундасы 10, 20, 30. 30 секунда. Көрдүңөрбү? Ошондо 18 градус 14 минута. Анан 30 секунда дедик.
30 секунда. Вот ошентип биз бөлчектин дагы координатын таап алдык. Вот ушундай жол менен эсиңерден чыгарбагыла, кандай точка болбосун мүнөттүк рамкага перпендикулярдуу сызык аркылуу чийип алып, простой карандаш менен картанын үстүнө, анан аныктап коесуңар. Эми биз бул жерде 54 градус 50 минутадан алып атабыз, же болбосо 18 градус 15 минутадан алып арт көзгө кетип атабыз. Эгерде картанын бул жак бурчунда болуп калса, анда кошосуңар. Биз жакын болгон үчүн бияктан алып атабыз да. Эгерде бул түштүк чыгыш жак бурчунда болуп калса картанын, анда узундугун албетте алабыз арт көздө, параллелдүү болсо кошуп кетебиз. Көрдүңөрбү? Ошол жактарын эле эсиңерге алып коюшуңар керек. Эми бул карта боюнча иштөө. Азыр электрондук карталар бар. Мисалы мен мына Google картаны ачып койдум. Бул жерден силер кандайдыр бир жердин координатын оңой эле таап алсаңар болот. Мисалы Соңкөлдүн үстүнө алып келейин. Кнопка мышканын сол жак кнопкасын бир эле басып коесуңар. Мына значок турган жер, мына кайсы параллель, кайсы меридиан экени бул жерде так көрсөтүп коет. Любой точканы. Оңой. Бир эле секунд. Силер карта менен иштеп, бул Google карта менен, электрондук карта менен координаттарын эсептеп салыштырып көрсөңөр болот. Бул абдан оңой нерсе. Эми экинчи бөлүгүнө өтөлүк. Тик бурчтуу координатты аныктоо. Бул деле оңой. Бирок кичине көңүл бурушуңар керек болот айрым моменттерге. Эми тик бурчтуу координат дегенди өзүңөр билесиңер, математикадан деле окугансыңар. Мисалы x, y, 4 чейрек, мисалы А чектин тапсаңар, x-тин кайсыл жеринде жайгашкан, y-тин кайсыл жеринде жайгашкан аныктайсыңар. Бул тик бурчтуу координат. Тегиздиктеги чектин абалын аныктоочу абсцисса жана ординатанын чоңдуктары. Тик бурчтуу координаттар километрдик торчодон баштап эсептелинет. Мисалы мына мүнөттүк рамкалар, эми ичиндегилердин баардыгы километрдик торчо. Эмне үчүн километрдик торчо деп аталат? Бул эки меридиандын ортосу километрлер көрсөтүлөт. Адатта көпчүлүгү 1 километрден кетет. Масштабына жараша 2 километр жана башка. Мен кийинчерээк чоңойтуп берем. Бул баардыгы ошо километрдик торчо деп эсептелет. Тик бурчтуу координаттарды жана мүнөттүк рамка аркылуу эмес, километрдик торчо аркылуу аныктайсыңар. Мына мисалы километрдик торчо. Бул параллель меридиандарга параллелдүү келбейт. Мына көрүп атасыңар, мисалы мүнөттүк рамка болсо, бул жерде мына жарыш кетпейт да. Мына бул жерде дагы. Бул эми башка проекциянын негизинде түшүрүлөт. Жер бети координаттык зоналарга меридиандар аркылуу бөлүнөт. Эки меридиандын ортосу 6 градусту түзөт. Силер жана разграфка номенклатураны турган эсиңерге салышыңар керек. 180 градустан баштап 1 колонна, 2 колонна деп отуруп, меридиан аркылуу 60 колоннага бөлүнөт деп айтканбыз. Вот как раз ошол 1 миллиондук масштабтагы картанын градустары, мына 2 меридиандын ортосу 6 градусту түзөт деп айтканбыз ал жакта да. Туурабы? Вот буларды биз зоналар деп коебуз.
меридиандар аркылуу зоналарга бөлүнөт. Эки меридиандын ортосу 6 градусты түзөт. 6 градус, 12 градус, 18 градус, 24 градус, 30 и жана башка. Эквадор, бул меридиандар. Бул 0 меридианы, Greenwich меридианы. Бул биринчи зона 0 градус жана 6 градустун ортосу. Мону эки меридиандын ортосун биринчи зона деп коет, номер 1. Андан кийин 6 градус менен 12 градустун ортосун экинчи зона деп коет. Үчүнчү зона, төртүнчү зона ошентип отуруп 60-чы зонага чейин келет. 60. Көрдүңөр, Жер бетинде 60 зона бар. Ар бир зона түндүктөн түштүккө чейин 20.000 километрге созулуп жатат. Түндүктөн түштүккө чейин. Эми бир айланып чыкса 40.000 километр, бирок түндүк уюлдан түштүк уюлга чейин 20.000 километр. Зонанын Эквадордогу туурасы 670 километрдин тегерегинде. Мына могу жерде 670 километрдин тегерегин түзөт. Ошондо силер 670 менен азыр мен калькуляторду ачып алайын силерге. Эквадордун узундугу канча, кимдер айта аласыңар? 670 километр деп атабыз, көбөйтөбүз. Мисалы 60 зонага көбөйткүлө. Көрдүңөрбү? Эквадордун узундугуна жакындап чыгат. Объектинин абалы тик бурчтуу координат системасында картанын масштабына жараша жакындатылып же так аныкталат. Бул масштабка жараша болот, ар бир картада искажение болот деп элек, бурмаланат. 100% так түшүрүшүбүз мүмкүн эмес деп айтканбыз. Бул иш үчүн картанын барагынын километрдик торчосу негиз катары кызмат кылат. Мисалы чекиттин тик бурчтуу координаты x барабар 5.650.450 десек, y 3.620.840 барабар болсо, бул эмнени түшүндүрөт? Анда ал чекит 3-чү зонада жайгашкан жана ортоңку меридиандан 120 км 840 метр алыстыкта жатат дегенди түшүндүрөт. Ортоңку меридиандан деп атат. Ошондой эле ал чекит Эквадордон 5650 км 450 метр түндүктө жайгашканын көрсөтүп турат Эквадордо. Муну мындай түшүнүш керек да. Мисалы 3-чү зона деп атат. Мен артка кетейин. Мисалы могу километрдик торчонун сызыктардын тушунда мондай сандар бар. Мына бул жерде 43.07 деп турат. Биягында болсо мисалы 60-66 деп турат. Мисалы мен силерге башка топографиялык картадан көрсөтүп берейин. Кыргызстандын топографиялык картасы. Мына бурчуна баралы, чоңойтоюн. Мына километрдик торчо, бул жерде 142.54 деп турат. 56, 58, 60. Бул эмнени түшүндүрөт? 54, 56, 58 ар бир 2 километрдик торчонун ортосу 2 километр дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул болсо, мына бул жерде километрдик торчо кетип атат, верхний индексте, жогорку индекс катары кичинекейирээк кылып, мына 46-94 деп атат. Андан кийин ар биринде 46 жазыла бербейт, бирок 94, 96, 98, 100 болгондо 47-ге өтөт, 47-00, мына 2, 4, 6 деп көтөрөт, көрдүңөрбү? 46 деген эмнени түшүндүрөт? 46-94. Бул Эквадордон баштап ушул сызыкка чейинки аралык 4694 километр дегенди түшүндүрөт. 4694 километр. Эквадордон баштап ушуга чейинки аралык. Бул болсо, мисалы могу точка болсо, 4696 километр дегенди түшүндүрөт. Көрдүңөрбү? Оңой эмеден баштап, Эквадордон баштап
кандайдыр бир объектиге чейинки аралыкты чене алыш үчүн керек болот. Эми бул топографиялык картадагы ар бир элементти, сандарды, көрсөткүчтөрдүн чоңдуктарын силер мындай окуй билишиңер керек, жакшы түшүнүшүңөр керек да. Так, мисалы мына бул километрлик торчолор. Бул дагы бир мисал катары. Бул жерде мына x мисалы 60-68 деп турса, бул 6.068.000 метр. Же болбосо километр менен 6.068 километр. Мына бул сызыктыкы. Ал эми бул вертикалдык километрлик торчонук болсо, y мына 43.11 деп атат. 43.11. 43-чү зонада жатат. 4.311.000 метр. Метрге айландырып койгон бул жерде. Километр менен 4.311. Берилген чектин тик бурчтуу координатын табуу үчүн биринчиден 4 жакчы торчонун төмөнкү жана сол жагындагы бурчтарынын координаттарын табуу зарыл. Мисалы мына бул жердеги чектин тик бурчтуу координатын аныкташ үчүн сөзсүз түрдө төмөнкү жагындагы координатты табыш керекпиз сызыктын. Анан сол жагындагы. Бул чекитибиз квадраттын ичинде, мисалы километрлик торчонун ичинде. Бияк оң жагындагы чекитке жакын жайгашып калса дагы, биз андан албайбыз жана географиялык координатты тапканда. Сөзсүз түрдө сол жак сызыктын координатына кошуп эсептейбиз. Бул жакта дагы түштүгүндөгүнү табабыз, даже түндүгүнө жакын жайгашса да чекит. Түштүгүндөгү сол жагындагыны таап туруп, ошого жараша эсептеп алабыз. Андан соң ошол чектен төмөнкү жана сол жагындагы километрлик торчонун сызыгына чейинки перпендикулярдуу сызыктарды жүргүзөбүз. Мисалы бул чекитти тик бурчтуу координатын табыш үчүн көрдүңөрбү, биз географиялык координатты тапканда бул мүнөттүк рамкага перпендикулярдуу сызык жүргүзсөк, мында андай эмес, километрлик торчого түштүк жагындагы жана чыгыш батыш жагындагы, сол жагындагы жана төмөнкү жагындагы километрлик торчонун сызыктарына перпендикулярдуу. Мына бул болсо бул сызыкка перпендикулярдуу өтөт, а бул сызык болсо вертикалдык. Бул вертикалдык километрлик торчонун сызыгына параллель кетип атат. Анан бул жерде бир нерсени эске алышыңар керек. Мисалы x А точкасыныкы деп коелу, табыш үчүн xn деген бул нижний, мен орусчасын коюп койдум. Орусча китептин баары орусча да эми. Нижний, анан дельта x. Бул эмнени түшүндүрөт? Нижний деген, мына, нижний координатты таап атабыз. Мына x, нулевой же болбосо. Нижний же болбосо нулевой дегени бул ошо төмөнкү жагындагы. 60-68. Анан буга чейинки аралыкты сызгыч менен эле ченеп аласыңар. Канча сантиметр? Масштабын карайсыңар, масштабын айландырасыңар. Мисалы 100 миңдик масштабтагы топографиялык карта болсо, 1 сантиметрде 1 километр болот. Бул жерде примерно мисалы 1, 2, 3, 3,5 сантиметр болсо, же 4 деп коелу, эми мындай тегеректеп. 4 сантиметр болсо 4 километр болуп атат, 100 миңдик масштабтын карта боюнча. Ошондо буга дельта x деген 4 болот. xn-дин ордуна муну койсоңар. Плюс бул аралыкты сызгыч менен же циркуль менен эсептеп туруп, картанын масштабына көбөйтсөңөр, чыккан аралык дельта x-ка койсоңор, экөөнү кошуп койсоңор, бул чекиттин силер координатын тапкан болосуңар. Ал эми y. Сол жагына координатты табасыңар биринчи. Мына левый. YL деген левый.
же болбосо нулевой деп да берилет да кээде. Левый. Мунун координатын 43-11 плюс жанагындай эле бул аралыкты сызгыч менен ченип аласыңар. Мисалы 1, 2, 3 деп коелук. 100 миңдик масштабта 1 сантиметрде 1 километр, ошондо 3 километр бул аралык. 3 километр көрдүңөр, ошондо буга 3тү кошконсуңар. Оңой эле. Ушинтип биз бул А чектинин тик бурчтуу координатын таптык. Мондай. Мисалы бул чектикин табыш керек болсо, бул сол жагындагы километрдик торчонун сызыгынан баштап эсептеп атабыз. Же болбосо мына эме менен, циркуль менен өлчөп баары бир аны сызгычка коесуңар, канча аралык, же болбосо картанын жана сызыктуу масштабын алып барып туруп эле коюп эсептеп аласыңар. Эми бир дагы бир мисал, бул чектикин табыш үчүн мисалы мына 53-96, 53-98. 53-98, мына 53-98 болуш керек болчу. 99 деген себеби бул жерде 1700 метр, же болбосо 1,7 километр болуп тур могул аралык. Ошону 53-96, 53-98ге кошкондо мына 53-99 анан биякта 700 болуп атат. Эквадордон баштап ушул чекитке чейинки аралык 5399 километр 700 метр болот. Ал эми Y биягы мына 25 318 25 318 25318 километр. Плюс бул аралыкты кошуп атат 1350 метр. Ошондо мына акыркы результат мондай болуп чыгып атат 23.319.350. Бул 25-чи зонада жайгашканды түшүндүрөт. Мына 253 болсо, биринчи эксанды аласыңар, 25-чи зона. Көрдүңөрбү? 25-чи зона. Бул жерде бир нерсени эске алышыңар керек. Булар параллелдик километрлик торчо сызыктарына көрсөтүлгөн сандар Эквадордон баштап ушул чекитке чейинки аралыкты километр менен айтып атат. Ал эми узундукка келгенде зона, кайсы зонанын ичинде, анан азыр мен силерге досканы ачып туруп жакшы түшүндүрүп берейинчи. Узундукка келгенде мисалы биз айтпадыкпы жана бул меридиан, бияда меридиан. Ортосу 6 градуска барабар дедик. 6 градус. Бул сол жагындагы меридиан, оң жагында меридиан, экөөнүн ортосунда октук меридиан деп коет. Октук меридиан. Жанагы сызык мисалы 25-чи зонада жайгашса, бул 25-чи зона деп коелук, 25-чи зона. Биягындагы сандар ушул меридиандык октон баштап же оң жагында канча километрде жайгашкан, же сол жагында болсо канча километр аралыкта жайгашкан табышыбыз керек. Эгерде оң жагында болсо кошобуз, сол жагында болсо алышка туура келет. Бул ошо зонандагы меридиандык октон канча аралыкта жаткандыгын көрсөтөт. Эми зонаны билгенден кийин аралыкты эсептеп алыш оңой. Мисалы мына борбордук октон жана шарттуу октон эсептесе болот деп атабыз, эскертүүдө. Мисалы мына борбордук ок, бияга 500 км, бияга 500 км болсо, мисалы 500 км болсо,
Шарттуу ок дегени баягы оорлотпош үчүн оң жагында жайгашса кошуп, сол жагында жайгашса алып жүрбөстөн бул окту шарттуу түрдө сол жак четине чыгарып атат. Вот ушундан баштап канча аралыкта жатат эсептеп коюш оңой болуш үчүн мына осевой меридиан, октук меридиан. Мисалы М чекти бул жерде жайгашса, биз эмне деп айтышыбыз керек эле? 500дөн 300'тü алсак 200 болмок. Көрдүңөрбү? 200. Биз антип отурбай, шарттуу октон эсептесек, 100, 200, 300'тө жайгашып атат. Мына көрдүңөрбү? 300. Оңой. Табыш. Ошентип, кандайдыр бир чектен тикбурчтук координатын тапканда, экватордон баштап так канча километр аралыкта жайгашкандыгын, анан 0 меридианынан баштап кайсы зонада, анан баягы октук меридиандан канча километр же болбосо метр аралыкта жайгашкандыгын таап атабыз. Эми бир мисал келтирели, топографиялык карта боюнча, анан электрондук карта боюнча эсептеп көрөлүк. Мисалы Каракол шаары. Бул жерде, эми Пржевальский деп турат, эски карта, Мисалы мына Каракол, анын орто ченинде мисалы стадион турат. Стадион, бияка келелик. Мисалы примерно мына могу жерде жайгашып атат. Так, бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы, Котор. Стадион бул жерде 0,8 менен 10'дун ортосу болуп атат, Мына 46,92 деген 4692 километр аралыкта жатып атат экватордон баштап. 92, 94, 96, 46, 96, 98, мына 47. 4700 километр. 02, 04, 06, 08. 47, 02, 08. 47, 08. 47, 08. Экватордон баштап. Вот ушинтип эле силер оңой таап болсуңар. Бул жагындагы 84, 142, 92 болуп атабы? 90, 88, 86, 84. Мисалы 142 14-чү зонада жайгашкан алсак биз. 14-чү зонада. 14-чү зона ошондо 840 метр. Мисалы примерно 845, мисалы 845 километр. Жана четки шарттуу октон баштап Караколдун борборуна чейин, мисалы 14-чү зонада 845 километрде шарттуу октон баштап 845 аралыкта жайгашат. Грубо эсептегенде силер зона боюнча деле эсептеп алсаңар болот. Ар бир зонанын аралыгы 670 километрдин аралыгында дегенбиз. Вот ушул нерселерди силер эске алып койсоңор болот. Эми мисалы мен эмеге барайын, Google картага барайын. Мисалы Эквадордон баштап Караколго чейинки аралык. Мисалы мына. Муну эми тагыраак кичине чоңойтуп алып эсептеш керек, Көрдүңөр, уже түндүк жагына жылып кеткенбиз. Муну дагы чоңойтсоңор болот, мисалы стадионго чейин, Эми стадионду табыш керек бияктан. Ипподром дейт.
Stadion mu yok da. Moncer mi? Misal şu жерде. Ne görünüyor? Bul aralık 4716 dodat. 4716. Жана топографиялык картадан тапкан биз. На 4710 жакын болчу. Көрдүңөрбү? Отур ошентип биз туура эсептей алдык канча километр экендигин. Эми картаны чоңойтуп алып так тапсаңар, мындан дагы жакындаштырып эсептей аласыңар. Вот көңүл бургандыгыңарга чоң рахмат. Суроолоруңар барбы?